самзосунан ардактуу шумкары Биз өзү көбүнчө европалисттерди кабыл алабыз. Европадан көп келишет. Коз жаратылышы, өзгөчө климаты жана бийик тоолору менен чет элдиктерди кызыктырган бул Алай районунун Сары Могол айылы. Бүгүнкү күндө чет элдиктер бул айылга көп келишүүдө. Ушул тапта ар бир үй дээрлик туристтерге толуу десек да болот. Ооба, биз турган жер Сары Могол айылы деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте жайгашкан. Өзгөчө климаты кышындасы суук, ал эми жайындасы салкын болгон бул айылда Кыргызстанга белгилүү Лелин чокусу жайгашкан. Дал ошол Лелин чокусунун астында Тулпар көл бар. Биз Тулпар көлдү сиздерге Ош ТВ телеканалынын Элеттеги баян программасынын алкасында кеңири чагылдырып беребиз. Асыл кексендеге Сары Могол айылы Кытай жана Тажикстан өлкөлөрү менен чектеш. Ленин чокусунун этегинде жайгашкан айылдын тегереги бийик тоолор, дарыялар менен курчалган. Климаттык шарты оор болгондуктан жашоо шарты жеңил эмес. Шамал көп, кыш узак жана суук. Дарак өспөйт, эгин бышпайт. Бирок бул айыл жаратылышы, бийик тоолору жана туризм мүмкүнчүлүктөрү менен өзгөчөлөнөт. Анткени Сары Могол аркылуу дүйнөгө белгилүү Ленин чокусуна чыгуучу альпинисттик маршруттар башталат. Сары Могол альпинисттер жана туристтер үчүн уникалдуу жайга айланган десек болот. Анткени мында жаратылыш кереметтеринин бири Тулпар көл жайлоосу жайгашкан. Мында жылына 1000ден ашуун чет элдик саякатчылар келет. Анда туристтер көзгө илбей өтө албаган Тулпар көлгө карай саякат улайлы. Көз жоосун алган табигаты менен таң калтырган Тулпар көлдүн кире беришинде эле ушундай мончоктой болуп тизилген боз үйлөргө туш болосуң. Бул жердеги жергиликтүү тургундар аябагандай ушул туризм маданиятын, ошондой эле чет өлкөлүк туристтерди тейлөөнү өздөштүрүп, бүгүнкү күндө туристтердин агымын көбөйткөн. Ооба, дүйнөнүн төрт бурчунан келген чет өлкөлүктөр дал Лелин чокусуна кетип бара жатканда ушул жердеги боз үйлөргө туш болуп, бул жердеги кыргыз элинин меймандостугуна күбө болушат жана ошондой эле ушул жерде эс алып, андан ары сапар тартышат. Ал үчүн бардык шарттарды да түзүшкөн, бардык заманбап шартка ылайык келген десек дагы болот. Ооба, бүгүнкү күндө туризм тармагы жогорку деңгээлде өнүгүп, биздин өзүбүздүн жарандар туризм тармагын жайылтуу боюнча ар тармактуу жаңы заманбап ыкмалар менен туризм тармагын өнүктүрүүдө биз алдыда сиздерге кыргыз элинин туризм тармагына болгон көңүл бурусун кененирээк баяндап беребиз. Жергиликтүү эл жай мезгилинде саякатчыларды тейлөө менен алек болот. Мындагы бир өзгөчө жагдай кичинекей баладан тарта жашы кары дебей англис тилин өздөштүрүп, туристтер менен котормочусуз түз сүйлөшүшөт. Меймандостугу салттуу жашоо образын сактап калганы менен өзгөчөлөнгөн жергиликтүүлөр туристтер үчүн шарт түзүп, конок үйлөрү, юрта лагерлер жана экскурсия кызматтарын уюштурушкан. Эң негизи айымдардан эң биринчи болуп бул жерде юртучный городокту мен негиздеп келдим. 2018-жылы келдик. Саякатчыларды Кыргыз Алай боз үй конушунун ээси Зура Ибраимова ар дайым тосуп алат. Ал бул жайлоодогу эс алуу жайын мындан 8 жыл мурун ачкан. Ишкерликтин ыктарын өздөштүргөн мурдагы мугалим чакан туризмди активдүү өнүктүргөндөрдүн бири. Бизде бул 2 адамдык параларга деген атайын бөлмө, атайын боз үйүбүз. Анан бизде негизинен ушу Сары Могол эли бизде 3 айлык сезонный иш болот. Бул айрыкча мына жерде Тулпар көл жайлоосунда тургандар май айынан баштап ушу сентябрдын аягына чейин иштегендер деле болот. Мен негизи бирок 3 ай иштейм. Өзүм мугалим болгондугума байланыштуу сентябрдын башы мен өзүм кетем да. Анан иштеген персоналдарым ушу жерде калышаттар. Котормочулар өздөрү да келет. Анан мен өзүм балам менен кызым аз маз кошумча курстарга окугандыгына байланыштуу ошолор баягы котормочусу жок келишкенде ошолор которуп өздөрү неме кылышат. Анан өзүм деле ошо туристтерди киргизип акчасын алып жаткырып тейлегенге ылайык өзүм да ошого ылайык тил билем.
Анан Сармоголчу негизи Сармогол элинде бизде жакшы ушул туризм аркылуу бардык элге неме рызкын Алла Таалам берип коюптур. Бирок бизде бул бир эле боз үй менен эле чектелип калбастан негизи Сармогол элинде аттар менен балдарыбыз, мырзаларыбыз жайындасы турларга чыгышаттар. Анан мына бир кийинки 5 жыл 6 жылдын аралыгында Сармоголдун өзүнүн переводчик балдарыбыз ам котормочу болуп уул балдарыбыз көп чыгышты. Көп фирмалар менен иштешет, өзүнүн Сармоголдун балдары. Анан аттарга да ушу негизи эле Сармогол элине туризм аябай жакшы өнүктү. Абдилла Ташбеков Тулпар көлдү туристтерге тааныткан адам. Ал эң алгачкылардан болуп Сармогол айылына туризм тармагын алып келген. Табият менен жашаган элге жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, чет элдик меймандарга жергебиздин сулуулугун, элибиздин меймандос мүнөзүн көргөзгөндөрдүн бири. Анын демилгеси менен айылда жаштарга жумуш орундар түзүлгөн. Ал себептүү Тулпар көлдө боз үйлөрдүн да саны көбөйүп, туризм менен алектенгендердин катары калыңдаган. Туризм тармагында атаандаштык болбойт деген каарманыбыз өлкөнү дүйнө тааныш керек деген пикирди карманат. Биринчи ачылган жылдары баягы туризмде эле болгон эмес, бул жерде эч ким билген эмес. Бул бир мындай бир неизвестный болуп эле бир белгисиз эле жайлоо болуп турган. Анча-мынча ошол жайлоого келип, илгери Совет учурунда баягы Союз кезинде малчылар кичине мал менен ушул жерде отуруп жүргөн да. Анан кийин суук боло берип бул жерде күн жаайт, мындай бир күндө 4-5 сезон болуп кетет да бул жерде кар жаап коет. Анан көпчүлүк жайлоого чыккан эмес. Анан ошентип 2007-жылы мен атам негизи тренинг семинарга катышып калып, анан ошол киши баштаган да. Ал убакта мен окуучу элем да. 11 класста элек. Анан ошентип туризм башталды. Анан бир боз үй менен баштадык. Анан 2 боз үй болду, 3 боз үй болду. Ошентип биз туристтерди тартуу оор маселе болгон. Анткени бул айылда кадр жок болгон, жана поставщик провайдер деп коебуз, ошол нерселер жок болгон да. Аңгызча сүйлөгөн эч ким болгон эмес, жакшы бир машина да болгон эмес, жана конок үйлөр болгон эмес айылдачы. Анан өзүбүздүн үйдөн баштап, конок үйдү баштап ошентип балдарды даярдоо маселеси болду. Анан балдарды окуттук, жана тейлөө сервиске үйрөттүк, анан тилге үйрөттүм мен өзүм. Ошентип отуруп биз анан көп убакыт кетирдик да. Анан ошентип быйыл 15 жылдан ашып, эми мына туризмдин уже жемишин эми көрүп калдык. Буга чейин мына ушул жерде азыр турган лагерлер, 10 лагер ачылды. Бул лагерлердин ачылганы 2 жыл болду. Эң булардын алгачкысы бир 7 жыл 8 жыл болуп калды. Ошолордун баардыгы бизден үйрөнүп чыккан лагерлер. Биздин колубузда иштеп, анан биз өзү гастой кылып ачып берип, же болбосо гид провайдер болуп, же бир сервис провайдер ушинтип бир же повар болуп колдо иштеген эжелер бар, ушул акыркы айылдар, бу эжелер бар. Ошолор анан бизден үйрөнүп, анан булар өздөрүнчө уже лагерлерин ачып, анан өздөрүнүн клиенттерин таап, партнерлорун таап уже иштеп башташты. Азыр мындай атаандаш болбойбу? Мындай сиздерге клиенттер аяка кетип калып, же мындай эме болуп, эми мындай атаандаш болгону бизге жакшы болду бир жагынан. Анткени эгерде биз өзүбүз болсок, бүгүнкү деңгээлде биз баардык туристти тейлегенге мүмкүнчүлүк жок, жетише албай калабыз да. Бизде бул жерде азыр бир 50 местабыз бар. Бир күндө бул жерге кээде 100-150 адам келип калат да. Ошондо биз жетишпей, бир жагынан ошол бизге баягы өзүнчө чыккандары жакшы болду. Бир жагынан атаандаш десек да болот, экинчи жагынан бизге партнер катары болуп калды. Анткени мына азыр биз бүгүнкү күндө бизде азыр 50 адам жайгашып атат, 50 адам бар. 2 чоң группабыз бар. Үчүнчү группаны батыра албай мына жаныбызда бир соседке бердик, кошунабызга бердик. Ошон үчүн булардын баары бизге жакшы болду. Туристтер бизден улуттук тамактарды деле жакшы көрөт, негизи бүт деле билет. Плов, манты, шорпо ушундайларды заказ кылышат. Бүгүнкүгө биз биринчисиге овощной суп, экинчисиге топоздун этинен плов жасаганбыз. Мына ушундай. Пловду дагы жакшы көрүп, көп заказ кылып жешет. Анан жок. Редко кээде эт жебегендер заранее айтып коет, алар салат менен жешет. Аларга отдельно асабыз. Тилди билбейт элем, ошолор туристтер менен аралашып жүрүп, тилин да үйрөнүп, тамактарын дагы бардыгы көп нерсени үйрөнүп ушул иш аркылуу.
Учурда бул жерге келген туристтерге жол көрсөтүп, ысык тамагын сунуп, кызмат кылган жеке ишкерлердин саны арбын. Алар ар бир туристтин өз үйүндө сезүүсү үчүн болгон шарттарды түзүп беришкен. Жатаканалар, ашканалар, жол көрсөтүү кызматтары баары жогорку деңгээлде уюштурулган. Мунун баары туризмге болгон бизнес эмес, мекенге болгон сүйүүнүн уңгусу болуп саналат. Негизи турист тосуда эмнелерге көңүл бурасыздар өзгөчө? Алар өзгөчө эмнелерге көңүл бурушат? Саламатсыздарбы, биз турист мына лагерди ачканыбызга өзү 3-жыл. 2 жыл толук иштеп атабыз. 1-жылы кичине эле баштап койгонбуз. Туристтерге ушул основной пикти көргөнү келишет. Основной нерселер. Анан бул Тулпар көл жайлоосуна ушул мына пик менен жакында, ушунан өтүп барып көрүп келеттер. Анан кыргыз үйлөргө кызыгат, баягы кыргыздын жашоосуна кызыгат. Ошон үчүн азыр мына үйдү тартып көрдү, анан кийин мына жатаканаларды да көргөзөм мен силерге. Бир үйгө мындай 4төн неме койгонбуз. Эми мында 2 келип калат, 3 келип калат, ар кыл эми. Ошол. Негизи жанагы азыр мал жер суук экен да, мисалы азыр погода бузулуп атпайбы? Ошол учурда бул жер кандай, суук болобу, ысык болобу? Биз каждый кечинде неме жагабыз, от жагабыз да. От жакпасак суук болот түнүндө. Эми канча керек тазалык да, тазалык жакшы болуш керек, тамак жакшы болуш керек. Ошол нерселер эми айтылат, эми канча колдон келишинче кызмат кылабыз, жакшыртканга аракет кылабыз. Көрдүңөр лагерди. Анан туристтер негизи сиздерге кандай баа беришет? Мисалы ушул Кыргызстандын коозугун айтып турушабы сиздерге? Ооба, Кыргызстандын коозугун биз келген турист кайра келет. Кайра баягы байланып калган туристтер бар. Жылда келип көрүп кеткен туристтер бар. Ошол. Мен өзүм көп жылдан бери иштейм да, 2010дон бери иштейм. 15 жыл болуп калды. Мурун биз мына пандемияга чейин неме менен иштегенбиз. Жип тур деп. Ошо полный Тажикстан, Кыргызстан айландырганбыз, Өзбекстан, Казакстанга чейин айландырып турганбыз. Анан кийин пандемиядан кийин ушул жерди алып ачып, Сармогул айыл өкмөтүнөн берген, азыр Памирал айыл өкмөтү болуп калды. Ошодон берген, ошону иштетип, туристтерди тосуп кызмат кылып келебиз. Мында келген саякатчыларды Тулпар көл жайлоосун бийиктиктен көрүү кызыктырат. Деңиз деңгээлинен 3500 метр бийиктикте жайгашкан кереметтүү көл Ленин чокусун багынтуу үчүн алай өрөөнүнө келген экстремалдык туристтердин жана альпинисттердин сүйүктүү жери. Анын жаратылышын жарашыктуу көркүнө чыгарып, көлдү айландыра курчаган тоо кыркалары, кызыл адырлар, асман тиреген ас калуу чокулар курчайт. Yes, it's beautiful. The country is amazing. The people very hospitable. Сонун мамлекет өзү кооз экен, адамдар өтө гостеприимный. And we also came for the nature to live in a yurt. Ушу жаратылышты көрүп, тоолорду көрүп, ушул кыргыздардын кандай жашайт экенин, атайын юртада жатканы көрүп кетейин деп. How many kilometers? From here? No, from Mavriki to here. From Mauritius to here, probably 8,000. 8000 километр. Үй бүлөсү менен келген. Үй бүлөсү менен, ооба. Тулпар көл басымдуу ушул Европадан келген чет элдиктерди кызыктырат. Биз дагы бул жерден ички туризм эмес, көбүнчө ушу чет өлкөдөн келген туристтерди кезиктирип жатабыз. Ооба, чет мамлекеттен келген туристтердин бардыгы дал ушул жерден өтүп, өзүңүздөр көргөндөй, бул жакта Ленин чокусуна сапартатышат. Ал жерде атайын чет өлкөлүктөр үчүн лагерлер курулган. Бул жакка келген туристтерди көк тиреген тоолор, таза тунук аба таң калтырган. Тулпар көлдүн көз жоосун алган көгүлтүр суулары, жомоктогудай кооздугу бул өлкөгө келген ар бир адамдын көңүлүн бурбай койбойт. Ага катар саякатчылар ат минип, көчмөн элдин жашоосун жакындан таанышып кетишет. Бул көл жергиликтүү эл өзүндө тулпарлар жашаган же учуп өткөн жер катары айтылып келет. Көлдүн жанында ат жарыштар жана улуттук оюндар да уюштурулуп келген учурлар да болгон. Көлдүн айланасында чакан, бир нече көлмөлөр дагы бар.
Сары Могол эли туристтерди үйүндө да кабыл алышат. Айылдын кооздолору, табигый мүмкүнчүлүгүнө байланган альпинисттер туристтердин ичинен жылда келүүнү адатка айланткандары да бар. Ал тургай айыл көйгөйүн жеринде чечип, элетке таза суу чыгарып берген саякатчыны элеттиктер жүзү жылмай эстешет. Ошол өзүнүн Сеул шаарында ушул таза суудун Сары Моголго алып келген программасыны Сеул шаарыга ишке ашырган экен. Ошол программаны, ошол проектни өзүнүн эксперттери менен талкуулап, ушу биздин айылга туура көрдү. Анан келип өзү финансировать этти. Анан эл өзүбүз дагы жардам бердик, акчалай күчүбүз менен иштедик. Дагы ушул таза сууду ишке ашырып берди. Күн сууп калган эди. Эл жакшы аракет кылды, 70 күндө ишке кирди. Азыр эми Аллага шүгүр, мына таза суу бар. Ар бир үйдө ушул таза суудун шарапатыдан ар бир үйдө шаардагыдай условия бар. Почти 3 жыл катары менен келди окшойт. Таза сууду бүткөндө келди, анан кийин дагы келди. Бир 3 жыл 4 жыл болду, келбей калды. Бирок билбейбиз. Биздин элде аны жакшы тааныйт. Жакшы сыйлады. Жакшы подаркаларды бердик. Дайым эстейбиз. Биздин айылга түбөлүк жардам берип кетти. Бул таза суу биздин айылда өмүрү болгон эмес, ойлогон да эмеспиз. Сары Могол айылындагы ар бир экинчи үйдө дал ушундай болгон чет өлкөлүк туристтерди тосуп алууга ыңгайлашкан үйлөр даярдалган. Үйдүн ичинде дал ушундай болгон пастелдерди, кыргыздын оймо чиймелер түшүрүлгөн төшөктөрдү коюп, бул жерге келген чет өлкөлүктөрдү сыйлап турушат. Ошондой эжекебиз бар. Эжеке, саламатсызбы? Эми мен азыр карап отуруп, чынында үй болсо деле шаардагы мейманканалардан айырмасы жок экен да. Бул каяктан келди идеялар, кандай иш алып барып атасыздар? Бизге буга чейин биз мурунку үйүбүздө тосуп жүргөнбүз, конок үй кылыпчы. Андан кийин ал конок үйгө уже туристтердин саны көбөйгөндөн кийин биз бул жакты ачууну пландадык. Ал жака уже турист батпай. Анан биз бул жакты ачып, ошол жак менен иштейли деп, анан жылдан жылга туристтердин талабы да ошончолук күчөп атат. Ар бир комнаттын ичинде душ, туалет болсун деп, анан биз жолдошум экөөбүз ошону ойлонуп отуруп, акыры ар бир комнаттын ичине душ, туалетти кошуп салып эме кылабыз деп пландадык. Килем, оймолорду салып койгонбуз да кыргыздын. Ошолорго аябай кызыгат. Аябай кызыккан үчүн бул нерсе туристтер үчүн, башка чет мамлекетке дагы реклама болуш үчүн биз ушул нерселерди кылсак, туристтер бизге көбүрөөк мындай кызыктуу болуп, ошол жака көбүрөөк келет деп, ушул нерселерди кылалы деп чечтик. Кыргызстанга биринчи жолу келдик. Көптөн бери бул жакта болуп атабыз. Тоолуу өлкө болгондуктан Кыргызстанга келүүнү тандадык. Карап көрсөк, Борбор Азиянын ичинде Кыргызстандын тоолору бийик, кызыктуу экен. Ал эми Сары Моголго келгенибизге 6 күндүк тоо туру уюштурулуптур. Эми тоолорго саякат баштайбыз. Сары Могол айылында 5000ден ашуун адам жашайт. Жергиликтүү эл негизинен мал чарбачылыгы жана туристтерди тейлөө менен алектенет. Бул айылда жашоонун шарттары акырындык менен жакшыртылууда. Айыл Памиралай айыл өкмөтүнө карайт. Негизи эле туристтерге биз шарт түзүү үчүн жергиликтүү бийлик жыл сайын ошо жолдоруну сүрдүрүп беребиз. Андан сырткары тийиштүү болгон чараларды да көрүп келебиз. Эми ошол айыл өкмөттүн бюджетине жараша колдон келишинче колдоо көрсөтүп атабыз. Андан сырткары айта кете турган болсок, эми негизинен бул жерде чет элдик туристтер, ички туризм чынын айтыш керек, анчалык деле өнүккөн эмес. Себеби райондун борборунан, областтын, шаардын борборлорунан алыс болгондугуна байланыштуу ички туристтер бул жака анча агылып келбейт. Ал эми сырттан келгендердин саны көп. Бул жерде жанакы туристтик ишкерлер бизге сезондук ошол жай такы төлөшөт. Себеби жайыттын жеринде отурушат да. Жалпысынан ошолор бир 15.000ден бир сезонго байлаганбыз. Бул жергиликтүү кеңештин токтому менен бекиген. Андан сырткары ошол жергиликтүү калкка иш болот да, эң негизгисичи. Тартууга өзүңүздөрдөн да жергиликтүү бийлик тарабынан да кандай кадамдар болуп атат? Мисалы, жеке өзүңүздөргө булак түшүрүүгө, ошол азыр бизде жергиликтүү бийлик тарабынан ошол муниципалдык бозуу шаарчасын курдурдук.
Андан сырткары мына жергиликтүү ишкерлер бул жерде үйлөрүндө азыр үй шартында гест хаустарды уюштурган болчу да. Эми бирок келген туристтерге шарты жакшыраак болсо андан да жакшы болот. Ошол себептен биз мына жерге айыл өкмөттүн өзү муниципалдык 20 орундуу мейманкана куруп баштаганбыз 23-жылы. Жергиликтүү бюджеттен айылдык кеңештин чечими менен 1 миллион каражат бөлүнгөн. Ал эми 2024-жылы биз ошол сунушту Ош областтык өнүктүрүү фондуна сунуштап, комиссия тарабынан жактырылып 12 миллион сом акча бөлүп берди. Ошол эме гостиницага? Гостиницанын курулушуна. Бүгүнкү күндө 24-жылы Ош областтык өнүктүрүү фонду полный каржыны бөлүп берди. Сармогол айылы кыргыз этникалык жана маданий мурастары сакталган жерлердин бири. Кыргыздын көчмөн жашоо образы, улуттук оюндар, боз үй маданияты, мал багуу салты ушул жерде бүгүнкү күнү дагы сакталып келүүдө. Ал эми Ош ТВ телеканалы мындан ары да Кыргызстандын кызыктуу айылдарын чагылдырууну улантат.